Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Атамбаевдин командасы күчкө келип жатат. Акыркы күндөрү Атамбаев деген фамилияга кайрадан жан кирип, жандана баштады. Атамбаев түрмөдөн чыгат. Атамбаев кайрадан президент болот деген күбүр-шүбүр кептердин булактарын чыгышы бекер болуп жүрбөсүн. Мунун бир далили кечээки жергиликтүү шайлоодо Бишкек шаардык кеңешке социал-демократтар партиясы өттү. Ага 6 мандат илинди. Ушул натыйжада Алмазбек Атамбаевдин колдоочулары ойгонгондон кабар берет. Эми дагы күчтөнө төңгөнөт. Атамбаев бир башын көтөрсө, бир нерсени баштап жиберген адаты бар эле деп, анын оппоненттери айтып калышар эле. Кыскасы, түрмөдө жатса да сок эчесинен былтыйып калбай, башын көтөрүп, дагы эле үмүтүн бийликтен үзбөй келет. Бийликке жакын акчалуу партиялар өттү. Бул айдан ачык көрүнүш. Бишкектен өткөн жергиликтүү кеңештин шайлоосуна көз жүгүрсөк, баягылардын эле баяны бүүлөрү күчкө келип, чертмектерин чертиди. Бийликке бетке айткандар беткей калууда. Маанисине маани берсек, 30 жылдык колонтоонун оту өчпөй, тескерисинче өчпөс от болуп жанында. Бийликтин оту жанданып жалбарууда. Бишкектен өткөн шайлоодогу эмгек, ата журт, Кыргызстан, ишеним, ынтымак, өнүгүү прогресс партиясы жалаң бийликтин көзүнүн кареги менен тегеренген көз караштагылар. Бул бир жерден гана социал-демократтар өзүнүн оюн билдириши мүмкүн. Бирок алардын 5 мандаты эч нерсе чечпейт. Айтор акчаларына, бийлигине жараша орундуктарды алышты. Ал эми Атамбаевдин партиясынын өтүшү оппоненттин жоошуту болду. Gelindерден дагы бойдок кыздар жүрөөнчөк бола баштады. Өзгөчө мындайды жаш кыздардан баштап 23 жаштан өткөн карадалы кыздар өтө тездик менен үгүрчүп кеткен. Ак үйгө, көк үйдөгүлөр өздөрүнүн кыздары, неберелери менен тең кыздар менен жетелешип, караңгы жерде жүргөндөрдүн көрүп таң каласың. Ачык эле ошол жаш кыздардын төбөсүнө чыгып алып жүргөн төбөлдөрдүн аттарын ачык эле жазып чыгайын дейсиң. Тиги жаш кыздын келечегин ойлоп, ошол көпөстүн көөп кеткен ичине жата калбай, өзүнө ылайыктуу жигит таап алып кетсе экен деп ойлоп тим болосуң. Байлыгына чиренген куу чирендер андан өзүбүздүн сулуу кыздарды, өзүбүздүн майынчы жок манаптар бусуп жатат. Бусуп туруп, байкуш көз каранды кыздарыбызды ара жолго таштап кетет. Анан ачылып калган кыздар ачылып чачылып, кенен кезир, баалуу барктуу, жан жерин кесирленип, бактысына балта чаап, жүрөөнчөк болуп кетишет. Жолдулар чет өлкөдөн жол таап кетишет. Кеткен менен жаштыктын мастыгы болгону менен сулуулугу бар эмеспи? Эх, сулуу кыздар, силерге сулуулукту Кудай берген. Ошол Кудай берген нерсени ак сарайлууларга кордобогула. Сулуулукту билбегендер аны жөн гана пайдаланат. Алар пайдаланып көнүп калышкан. Жадаганда Кудайды да пайдаланалы дегендер. Кудай берген сулуулукту түшүнбөгөндөр, көрүп турган силерди түшүнбөк беле. Ак үй, ак деп аталганы менен баардыгы жашырынган түшүнүксүз караңгы үй. Муну жазууну биздин редакцияга аты жөнүн билдирбей келген бир сулуу жазып жиберген.